Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulih Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah tevhid kitabına sabak tuğmantağız. Bugünkü bölüm aytıp жатат Bâbu kavlillahi teala. Uşul ayat men tema koydu. Allah Teala aytat: "Alam tara ilellezine yez'umune ennehum amanu bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik." Alımlar aytışat. Bul ayat oşo münafıklar jönündө. Allah Teala aytat: Oşolordu, kimdedi münafıklardı karabaysın mı degen sura öğretimde, tankal öğretimde aytып атат da. Biz alar ne sana düşürülgön, senden burunkularga düşürülgön, paygambarlarga düşürgön kiteplerge Allah Teala'nın yoluna iman keltirdik dep aytышат дейт да. Kur'an'a, paygambarımızga iman keltirdik dep aytышат. Bирок ne iman keltirdik dep aytып alışıp yuriduna yetahakamu ila tağut. Алар өзара ичара өкүмдөр кылганда Аллахка иман келтирдик, пайгамбарга иман келтирдик, Куранга иман келтирдик деп алышып туруп, бирок эмне өкүмдөрүнү тагутка, Аллахтан башкага, башка диндерге, же болбосо бакчыларга, көз ачыктарга, ошондойлорго барып, ошолорду өкүмдар кылышат дейт. Ошолордун чечими менен чечишет дейт да. Бул таң калыштуу иш. Вакад умиру айякфуру бихи. Алар чынында эмне? Ал тағутқа, Аллахтан, тағут деген Аллахтан, Аллах чектен, шариатта чектен шыққанды айтады. Аллахтан башқа сыйынылған нәрселер, бақшылар, көз ашықтар шариатта чектен шыққан. Ошо тағуттарға кафир болууга буйрулган дейт. Бирок эмне алар биз Аллахка иман келтирдик деп алып, ошо тағутка барып өкүмдөр кылышат дейт да. Ва юриду шайтан айюдиллахум баралан баида. Алардын эмне шайтан ачык айкын адашууга салууну каалайт деди. Ушул аят менен бул алым бұл бөлімге тема қойып açып атат. Демек, бұл бөлімдің темасы не? Мұсылман адам қайсы бір мәселеде болбосын Аллахтың шариатыны өкімдар кылуусу. Аллахтың шариатынын негизинде, законунун негизинде бір мәселелерини чечүүсү ошол жөнүндө. Ошол важип, ушул тавхидти толуктоочу амалдардан, важип амалдардан. Бұл алым мындан мурунку бөлүмдө айткан алымдарды сокур ээрчип, же болбосо кимде ким эл башчыларды жанагы Аллах Таала арам кылган нерселерди адал деп берген болсо, же болбосо адал кылган нерселерди арам кылган болсо, ошолорду ачык айкын билип туруп беришип кеткен болсо, ал кафирлык амал деп эскерген. Чүнүктүү алымдар болсун, ким болсун, ачык айкын шариатка каршы келген болсо, ошону билип туруп беришсең, анда эмне? Ал кафирлык амал, жана шариатта тыюу салынган амал экендигини баяндаган. Бул бөлүмдө ошого байланыштуу, бул бөлүмдө эмне? Эми тахким, шариатты өкүмдөр кылуу. Мындай ар бир ишинде шариаттын негизинде амал жасоо деген маселе. Кандайдыр бир шариаттан башка бир жамааттарды, бир адамдарды, бир бирөөлөрдү өкүмдөр кылбастан, урп адатты, каада салтты кылбастан эмне? Шариатты өкүмдөр кылуу важип деген мааниде ушул бөлүмдө алып келди. Биринчиден бул бөлүмдө шариатты өкүмдар кылуу дегенде максат, шариатты өкүмдар, шариаттын өкүмү менен башкаруу, шариаттын өкүмү менен чечүү дегенден максат билишибиз керек, бул бир гана бийлик ээлерине тиешелүү эмес. Көпчүлүк адамдар, көпчүлүк жамааттар ушул жөнүндө келген аяттарды бир гана бийлик ээлерине байланыштуу кылат. Президент, эл башчыларга. Булар Аллахтын өкүмү менен башкарбай жатат, башка өкүм менен башкарып атат дейт. Өзүнүн жашоосунда караса, өзү жашоосунда шариаттын негизинде жашабайт. Чүнкү бул бир гана бийлик ээлерине тиешелүү эмес, бул жалпы адамдарга тиешелүү. Ар бир ишиңде шариаттын негизинде өкүм чыгаруу. Жана экинчиден алымдар айтышат. Бул нерсе бир гана жанандай башкаруу, талаш тартышта чечиле турган маселеде каралбайт. Мисалы үчүн бийлик ээлери өкүм жүргүзүүдө элдин арасында сот эмелери бар го, ошого гана тиешелүү эмес. Бул диндик маселелерде дагы шариаттын негизинде чечүү. Мисалы үчүн эки адам бир маселеде талашып калса, өкүмдарды эмне кылыш керек? Куран сүннөт кылыш керек. Куран сүннөткө кайтыш керек. Бул бардык маселеге тиешелүү. Жада калса намазыңда колуң көтөрүп окуйсуңбу, колуң көтөрбөй окуйсуңбу? Экөөң талашып калдың. Талаштарышып калсаң, кимди өкүмдар кылабыз? Кайсы нерсени таразы кылабыз дегенде, Куран сүннөттү таразы кылыш керек. Аллахтын шариатын таразы кылыш керек деген маана. Түшүнүктүбү? Демек бул бир гана бийлик ээлерине тиешелүү эмес,
жалпы адамдарга тиешелүү жана бир гана бийлик маселелерине тиешелүү эмес. Жалпы жада калса ибадат маселелерине дагы талаш тартыш боло турган болсо, шариатка, Куран сүннөттүн негизинде кайтуу. Ушул нерсе негизи мусулмандарды ынтымак алып келет, биримдикке алып келет, күчтүүлүккө алып келет жана бактылуулукка алып келе турган нерсе ушул негизи. Эгерде кандайча ынтымакка, биримдикке алып келет десе, эгерде биз динибизде бир кайсы бир маселеде талашып кала турган болсок, баардыгыбыз келишкен бир таразы боло турган болсо, ошол не десе, ошого макул боло турган болсок, ошондо чечим жеңил болот. Эгерде ошол нерсе жок болсо, адамдарда ошол таразы жок болсо, анда эч качан чечим болбойт бир чечим. Себеби бир маселеде талаштык дейли, диний маселеде. Мен айтам, биз устазыбыз мындай деген. Десем, наркы айтат, жок, биздин устазыбыз мындай деген дейт. Анан ал айтат, биздин устазыбыз кыйын дейт. Мен айтам, жок, биздики кыйын. Мен мынча жыл окуган. Же болбосо мазхабтар боюнча болсун. Биздин мазхаб мындай, себеби ал мындай. Ал башка айтат, биздики эң эски мазхаб, эң биринчи келген мазхаб деп айтса, экинчиси айтат, биздики андан кийин келген, баардыгын илимин чогултуп алган, баарынкын билет, мурунку мазхабтаркында. Демек, бул нерсе менен чечилбейт. Түшүнүктүүбү? Бул нерсе менен чечилбейт. Ошол нерсени Куран сүннөткө кайтара турган болсок, мейли сенин мазхабың, сенин алымың, сенин ишенген устазың, сенин жолуң, жамаатың, менин жамаатым, баардыгыбыздын ушул нерсени Куран сүннөткө салайлы. Куранда барбы? Курандан таппасак, Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде барбы? Анда жок болсо, сахабалардын маселесинде барбы? Табииндер маселесинде барбы? Ошо Куран сүннөттү сахабалар, табииндер кандай түшүнгөн болсо, ошо таразыга сала турган болсок, баардыгыбыз биригебиз. Мен устазымдыкы, менин жамаатымдын жолунуку ушул маселеде эгерде Куран сүннөткө каршы келип калган болсо, анда макул мен таштайм десе, баардыгы ынтымакка келет, бир чечимдүү таразы болот да. Эгерде бул нерсе болсо, эч качан ынтымак болбойт, эч качан биримдүүлүк болбойт. Анткени баардыгы айтат, меники кыйын, себеби биздики мынча нерсе окуп таштаган, мынча китеп окуп таштаган деп айта берет. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда айткан: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Эгерде силер диниңерде бир иште талаш тартышып калсаңар, андан Аллах Таалага кайтаргыла жана пайгамбарга кайтаргыла деди. Эгерде силер чындап эле Аллах Таалага жана кыямат күнүнө иман келтирген болсоңор деди да. Өзүңөр иманыңарда чынчыл болсоңор, талаш тартышыңарды Аллах Таалага жана пайгамбарга кайтаргыла. Аллах Таалага кантип кайтарабыз? Аллах Тааланын китебине кайтарабыз, Куран китепке. Пайгамбарыбызга кантип? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тирүү кезинде өзүнө барасын, өлгөндөн кийин анын хадистерине, сүннөтүнө кайтабыз. Аллах Таала айтып атат, мына ошондой кылсаңар, мына силер үчүн ушул жакшы туура чечим болот. Ушул силер үчүн жакшыраак жана туура чечим деди. Аллах Таала башка аятта айтат: "Фала ва раббика ла ю'минуна хатта юхаккимука фима шажара байнахум, сумма ла яджиду фи анфусихим хараджан мимма кадайта ва юсаллиму таслима." Раббың менен ант ичип айтам дейт. Аллах Таала ант ичип, касам ичип айтып атат. Алар имандуу боло алышпайт. Мусулмандар, адамдар имандуу боло албайт. Качан гана алар өзү ара талаш тартыштарында дейт, сени өкүмдар кылмайынча, сенин өкүмүң менен, шариятың менен чечишмейинче, алар эмне толук имандуу боло албайт. Жөн эле чечип коюп жетиштүү эмес. Сен ошо өкүм чыгаргандан кийин, ошол өкүмүңө толук жүрөктөрүнөн разы болуп, ошого толук моюн сунмайынча алар имандуу боло албайт деди. Чүнкү, значит, биз динибизде, жашообузда кандай гана талаш тартыш болбосун, шариаттын негизинде чечүү бул милдет. Ушул таухидти толуктоочу важип амалдардан болуп эсептелинет. Түшүндүңүзбү? Эми бул маселе хакимия маселеси. Мындайча айтканда, өкүмдар кылуу, өкүм жүргүзүү, Аллахтын өкүмү менен башкаруу деген маселе, бул маселеде өтө фитна көп болгон. Себеби бул хаваричтердин, адашкан жамаат, шариаттагы адашкан жамаат, харижиттердин мындайча айткан символу, эң карманган маселеси. Харижиттер ошолор ар дайым өзү намазыны жакшы билбейт, даратыны жакшы билбейт, күнүндүк кылган ибадатын жакшы билбейт, бирок ушул маселени сүйлөсө, жөн эле асмандан алып сүйлөгөндө ушундай сүйлөй берет да. Ошондой харижиттердин, бул эмне себептен харижиттер эң биринчи ушул маселени көтөрүп чыккан. Афа хукмал жахилият ялгун. Инил хукму илля лилла.
Öküm Allah'a gana tanıdık. Allah hükümdar dep uşu masele menen çıkışkan. Bular kimge karşı çıkışkan? Yer yüzünde Ahl-i Sünnet ve Cemaat musulmandardın, bardıq musulmandardın bir pikir menen kabul alıngan, icma masele bolgon yer yüzünde en jakşı oşo doğruda en jakşı adam Osman radıyallahu anh edi. Ankeni sahabalardan en jakşısı Abu Bakr, Umar, Osman radıyallahu anh. Bu Ahl-i Sünnet ve Cemaat'ta talaşsız icma. Osman radıyallahu anh, Abu Bakr ölgön, Osman ölgön, Umar radıyallahu anh ölgön. Osman radıyallahu anh kaldı. Osman radıyallahu anh yer yüzünde en jakşı kişi bolçu. Andan artık ibadatında dagın en hiç bir adam yok andan artık. Oşol emege razı boluşkan emez. Demek haricitler hiç kaçan razı bolboyt. Osman radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh razı bolbogon bizdin padişalarga hiç kaçan razı bolboyt alar. Çünkü alar haricitler, alardan kийинки бүт her bir doğruda çıkıp келет. Olar oşolarga da razı bolgon emес, oşolардын hökümdөрүнө da razı boluşkan emес da. Oşon üçün Şeyhülislam İbn Teymiyye rahmanullah aytат, şeriatta en birinci, İslam dininde en birinci bidatçı bolup, adaşkan cemaat bolup, bir top firqa katarı bölünüp çıkan cemaat bul haricitler degen. Havarişler. Çünkü en birinci adaşıp bölünüp çıkan cemaat bular havarişler bolgan. Oşol havarişlerдің maselesi bolup kalganga uşul maселени катуу көтөрүшкөн үчүн ушул маселеде fitna azgırı köp, azgırı күнгө чейин келатат. Oşo sebepten bu maseleni жақшы кейбір нәрселерді түшүнүп алышыбыз керек. Кейбір терминдерди бул маселени окурдамында кейбір терминдерди жақшы түшүнүп алышыбыз керек. Биринчиден алымдардын сөздөрүн окусаңыздар, Ahl-i Sünnet ve Cemaat алымдарын окусаңыздар, арабча билген адам окуса tabdil деген söz var. Tabdil деген сөзмө сөз которсоң, almaштыруу деген маанини билдирет. Түшүндүңбү? Almaштыруу деген. Alımlar aytышат. Men beddele kimdekin bir almaштырган болсо, Allah'tın hükümü menen başka bir hükümdü almaштырган болсо, al kafir, fehuve kafirun bil icma. Al talaşsız kafir, hiçbir talaşsız kafir dep aytkan sözleri var. Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin bolsun, başka Ahl-i Sünnet alımlarının sözleri var. Kimdekim Allah'tın hükümünün başka bir hükümdü almaштырган болсо, al talaşsız kafir degen sözleri var. Oşol tabdil, beddele деген manisi alar kандай manide koldanışkan, oşonu tuğra düşünüş gerek. Oşonu düşünbögön üçün, kebirkiler düşünse dagın, düşünbögöndük alıp kökbetli kılgan üçün, oşol takfir maselesi kozuydu şu emesinde. İmna hakimiye maselesinde. Alımdardın sözünde tabdil деген sözler, alar neni maksat kılat? Kaysi bir adam, Allah'ın zakonundan, şeriatından başka bir zakonda alıp gelip, el başı olsun. Anı zakon kılıp kirgizip, uşul Allah'ın zakonu deyip durgan bolsa, oşol tabdil. Çünkü alımlar uşunday düşünüşken. Bunu kimler eskeret? Bir neçe alımlar eskerişken. İbn-i Arabi rahimahullah, jana Kurtubi degen, jana bir top alımlardın, Ahl-i Sünnet ve Cemaat alımları tabdil degenden maksatın ne? Eğer de şeriatın zakonundan başka bir zakondan gelip uşul Allah'ın zakonu, uşul şeriat zakon dese, buna uşul tabdil. Oşonday adamdı talaşsız kafir degen. Çünkü ankeni Allah'ın dinini özgörtüp, buna özünün başka bir canlılık dinde alıp gelip, zakonlarda alıp gelip, uşul selerge Allah'ın dini de o da. Uşunu tabdil değil. Çünkü uşul sözdördü, Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin sözü de var da, kimdeki oşu, men beddele degen oşu, kim almaштырган bolsa, al kufrun bil icma, kafir, anın kılgan işi, icma, talaşsız kafir degen sözdörü. Uşu sözdördü, alar uşunday düşünüşet, jana haricitler emeler, onu almaштырды boldu. Kaysi bir mamlekette, kaysi bir өлkөdө şeriattan başka zakonmen başkargan bolsa, buna şeriattın zakonuna almaштырып koydu. Bu yerde aytып atat, almaштырган bolsa kafir dep aytat deydi. Alar almaштырды degenden maksatı ne? Almaштырды degenden maksatı şu almaштырып uşu şeriat deyip turgan bolsa. Ekincisi bolsa ekinci termin. At-teşri' dep koydu. Teşri' degen birdekeni şeriat kılуу degen. Bul dagı janaga okşoş mayında kollanışat. Teşri' dese birdekeni şeriat kılıp turup şeriatın hükümlerini alıp mına orduna koyup uşu Allah'ın şeriatı deyip turgan bolsa oşonu maksat kılışat kafir dep. Çünkü üçüncü termin iltizam degen söz var. İltizam degen kimde kim iltizam kılbasa, iltizam mayıs gene de hazır.
илтизам кылбаса ал кафир деп айтышат. İltizamdın manisi, Ahl-i vel Cemaat'ta iltizamdın manisi al жүрөктөн tekebirçilik menen же болбосо акыйда ишеним негизинде бул Аллахтын шарият эмес же бул туура эмес деген нерсенин негизинде акыйда жүрөгүндө ошондой ишенимдин негизинде шариаттын законун четке каккан болсо анда ошону адамул илтизам кылган жок деп айтышат. Түшүнүктүбү? İltizam кылбады дегендин манисини илтизам кылбаган деген хавариштер кандай түшүнүшөт? Ошол шариаттын өкүмүнө амал кылбады, илтизамды амал деп түшүнүшөт. Буга илтизам кылбады десе, амал кылбады деген майында түшүнөт дагы, демек шариаттын өкүмүнө амал кылбады, бул кафир дешет. Аерде алымдар илтизам кылбады дегенде мааниси эмне? Ал ошого этикат жүрөктөн кабыл кылган жок. Текебирчилик менен четке какты, же болбосо шарият жараксыз деди, ушундай этикаттары бар, кафирлык болгон этикаттары бар. Буга эмне далил? Шейх Ислам ибн Теймия рахмаулла айтат. Kimde kim namazdı okugan emes bolsa, taştagan bolsa deydi. Okugan emese lem yef'alhu kılgan emes, taştadı. Al kapırбы, kapır emespi? Al alımların arasında talaştı mesele dedi. Al emi kimde kim oşonu iltizam kılgan emes bolsa, al kafir de oda. Demek bu yerde ayrımalap oda. İltizam kılbagan menen amal kılbaganda. Ал намаздын фарыз экендигини четке кагып атат этикаты менен. Ошондой кылган адам ал кафир деп атат. Демек илтизам дегендин дагы мааниси ушундай. Эми бул маселе шариаттан башка өкүм менен башкаруу деген маселе. Мамлекеттик деңгээлде болсун. Biz ayttık bu bir gana birlikte тиешелүү эмес, жеке адамдарга да тиешелүү. Азыркы күндө көпчүлүк адамдар бизде жахилдик күчөйгөн үчүн көп маселесini шариаттын негизинде чечпейт. Жалпысынан эле такыр шариатка көңүл деле бурбайт да. Мисалы үчүн соода саттык кылдың, бирөө менен иштеп атасың. Соода саттыгында талаш тартыш чыгып калган болсо, ошол соода саттыгыңды сен негизи шариаттын негизинде чечишиң керек. Ким бул жерде акылуу, ким буга kimге милдет жүктөлгөн, ким акылуу деген нерсе шариаттын негизинде. Үй бүлөлүк маселең болсун, бир тууганың менен маселе болсун, талаш тартыш болуп калса, шариаттын негизинде чечилиш керек. Бардыгы ар бир адам өзү, Аллах Таалага иман кетирген адам, муахид адам шариаттын негизинде мен Аллахтын алдында жоопкерчиликтүү болуп калбайм деп өзү чечип аракет кылыш керек ошол нерсеге. Аз көп адамдар андай кылбайт. Же бирөөнү эме кылат, же болбосо өзүнүн хавасы мындай, өзүнүн калоосу же сөзгө чечендиги менен бир жерде жеңип чечип алат. Же болбосо соттун негизинде чечечинби? Эгерде мусулман адам үчүн сот сизге бир талаштуу маселеде сиздин пайдаңызга чечип берип аткан болсо дагы, шариаттын негизинде сенде акың жок болсо ошо нерсе аны алганга болбойт. Көпчүлүк адамдар эмне соттун негизинде күчү менен жеңип алат дагы, закон ошол тарап болсо жеңип алат. А бирок чынында шариаттын негизинде карасаң ага анын акысы жок. Акың жок болсо сен аны бирөөнүн акысын жеген болсо Аллах Таалага жооп бересиң. Сот менен миң закон менен чечип алсам да. Түшүнүктүбү? Эми бул маселе Аллахтын өкүмүнөн башка өкүм менен башкарган болсо бийликелери, азыркы күндөгүдөй эле закон башка закондор менен жазылган конституция менен башкарышып атат. Ушул нерсе жөн гана башкаруусу, эч кандай жанагындай этикаты жок, жөн гана башкаруусу бул Ахлү-сүнна ва жамаатта бул кичинекей кафирлык болуп эсептелет. Мындайча айтканда динден чыгаруучу кафирлык эмес. Түшүнүктүбү? Шейх Ибн Баз рахималла Ахлү-сүнна ва жамааттын ижмааны эскерген. Мындайча айтканда Ахлү-сүнна ва жамаат бир пикирде бул талаш жок деген, бул кичинекей кафирлык экендигинде. Абдуллах ибн Аббас радыйаллаху анху келет: "Ва мен лам яхкум бима азалла фа улайка хум кафирун." Kimde kim Allah'ın ökümünden başka öküm menen başkargan bolsa, mına oşular kafirlar деген ayat var. Bul ayatın tafsirinde Abdullah ibn Abbas aytadi, "Kufrun duna kufr." Bu dinden çıgarbay turgan kişinekey kufr. Mındayça aytkanda çoң günөө деген. Bu kafirlik adamды dinden çıgarbayt деген. Bul çoң günөө dep aytkan. Эми bul asardı, Abdullah ibn Abbas'ın asarını Harijler ne deydi? Bunu daif deydi. Bunu İslam'da falançı kişi var, antkene daif deydi. Daif bolgan uçurda dile
Андан башка риваяттарда келген ушул маанидасынан. Андан кийин анын шагирттери Ата ибн Аби Рабах, бир нече Абдуллах ибн Аббастын шагирттери бардыгы Ибн Аббастан ушул сөз айтат. Ушул ойду карманышат. Абдуллах ибн Аббастын оюну ким жакшы билет? Анын жанында жүргөн шагирттери билет. Бүт табииндер ушул эмет. Ахли-сунна вал жамаатта бүт ушул ойду карманышып келген. Анан кимде ким Абдуллах ибн Аббастын асарын даиф деп айта турган болсо, Ата ибн Аби Рабах табииндер сөзүн албай иштей турган болсо, анда айтыш керек. Ал кана силерде ким салафың бар? Кайсы имамың бар? Кайсы алымдын сөзүнүн негизинде айтып атасың? Сен тафсириң жакшыракпы же ошо табииндердин тафсири жакшыракпы? Ата ибн Аби Рабахтын. Демек табииндердин эмесине кайтабыз. Буларда салафи жок эч кандай. Ошон үчүн Саффарин рахманулла айткан, бул аятты "Ва ман лам яхкум бимма анзалаллаху фаулаика хум кафирун", кимде ким Аллахтын өкүмүнөн башка өкүм менен башкарса, мына ошолор кафирлар деген аятты эл башчыларды кафирга чыгарууга бир гана хавариштер гана далил кылган дейт. Түшүндүрүңбү? Хавариштер жок. Ахли-сунна вал жамаатында кылган эмес дейт. Демек биринчи эме жөн гана башкарган болсо, бул кичинекей кафирлык чоң күнөө болуп эсептелет. Экинчиден, эгерде башка бир эмелерден коркуп, бирөөдөн коркуп, башка өлкөлөрдөн, мисалы үчүн кичинекей мамлекеттер, чоң мамлекеттерден коркушу мүмкүн. Шарият коюп алган болсом, бизге каршы чыгат, кысым болот деген. Коркуу иретинде, дүйнөлүк максатында кылып аткан болсо, ал дагы ошо чоң күнөө болот, кичинекей кафирлык болот. Же болбосо өзүнүн жеке каалоолорун, шахваттарын каалап кылып аткан болсо да, ал кичинекей кафирлык болот. Качан чоң кафирлык болот? Эгерде азыркы күндө шарият жараксыз болуп, же болбосо шарияттан көрө бул закон жакшыраак дей турган болсо, ушул сыяктуу этикаттары бар болгон болсо, ошондо ал чоң кафирлык болот, түшүндүңбү? Анан жана айтып өттүк, бул эгерде жөн гана башкарган болсо кичинекей кафирлык деп айттык, а? Дагы бир маселе жакшы түшүнүп алыңыздар. Бул кичинекей кафирлык деп айттыкпы? Эми ошо хариҗиттер буну чоң кафирлык деп айтат да. Чоң кафирлык деп айтабы? Биз айтабыз, жок дегенде мейли, силер Абдуллах ибн Аббастын асарын даиф деп айтат экенсиңер, чоң кафирлык деп айтат атасыңар. Жок дегенде бул жерде эки ой бар. Мына Ата ибн Аби Рабах, бир нече табииндер, бир нече алымдардан келатат, кичинекей кафирлык деген. Силердин оюңар бар экен мейли, чоң кафирлык деген. Демек бул маселеде эки ой бар экен дейли. Негизи эки ой жок, Ахли-суннада бир эле ой. Эки ой бар болгон учурда талаштуу маселеде, эгерде Ахли-сунна вал жамаатта бир этибарга алынган талаштуу маселе болсо, аны менен кафирлыкка чыгара албайсың. Түшүнүктүүбү? Себеби ал берки ойду карманат. Андай талаштуу маселе менен адамды кафирлыкка чыгара албайсың. Андан кийин кафирлык деген учурда дагы анын кафирлыкка чыгаруунун өзүнүн шарттары бар. Биринчиден ошол билеби, не себептен кылып атат, акыл эси ордундабы, бирөө мажбурлаган жокпу, илими барбы, түшүнөбү, шарият менен башкарыш керек деген нерсени түшүнөбү деген бүт аны түшүнүү керек. Мындай жерде икамат худжага далил жеткирип түшүндүрүш керек. Аны жеткирбей туруп эле эчтекени айтып түшүндүрбөй туруп эле буяктан туруп кафир деген бул вообще туура эмес, түшүнүктүүбү? Эми бул бөлүмдө келген далилдерди окуй турган болсок, birinci ayatta "Alam tara ila'llezine yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka ve ma unzila min qablik yuridun an yetahakamu ila at-taghut ve kad umira an yakfuru bihi ve yuridu şeytanu an yudillahum dalalan ba'ida." Ошол мунафыктарды карабайсыңбы дейт. Алар эмне? Сага түшкөн жана сенден мурункуларга түшкөн нерсеге иман келтирдик, Куранга деп айтышат. Бирок эмне? Тагутка барып өкүм жүргүзүүнү каалайт дейт. Тагут деген майсын айттык, бардык шариятта чектен чыккан нерсени тагут деп айтат. Шариаттын чегинен чыкканды. Бирок көбү жоколдонгондо эмне? Ошо Аллахтан башка сыйынылган нерселерге. Аллахтан башка сыйынылган нерселердин баарын тагут деп айтат. Мисалы буттарга сыйына турган болсо, жана андай өздөрү эгерде ошо сыйынылып аткан нерсе ыраазы болгон болсо, адамдар ошого сыйынып атса, Фираун тагут мисалы үчүн адамдарды өзүгө сыйынууга чакырган болсо. Экинчиси сыйынууга чакырган жок, бирок адамдардын ага сыйынып атканын билет, ошого ыраазы болуп атат, кайтарган жок. Ошондой болсо. Бирок мисалы үчүн Иса пайгамбарга адамдар сыйынып кетти, кээ бир периштелерге сыйынып кетти. Булар тагут болбойт, алар. Тагут деп аталынбайт. Аларды адамдар ошо тагут кылып алышкан. Түшүндүңбү? Аллахтан алдалар тагут эмес. Тагут деп ошо өздөрү чектен чыгып, бирөө сыйынып атса, ыраазы болсо, же адамдарды ошого чакырып аткан болсо, ошолор тагут болот.
Tağutта hükümdar kılууну kaalашат дейт да. Алар ага кафир болууга буйрулушкан чынында. Эми шайтан аларды ачык айкын адаштырууну каалайт. Бул жерде дагы бир маселе, бул мунафыктар жөнүндө түшкөн аят. Эми айтышы мүмкүн. Мунафыктарды Аллах Таала ушундай ачык айкын ушул аятта айтып атат. Кимдеги ушундай кылса мунафык болот, мунафыктарга окшош депчи. Аллахтын өкүмүнөн башка өкүмгө башкарган болсо, андай болбойт. Шариатта мисалы үчүн кайсы бир мунафыктын сыпаты менен сыпатталган болсо, ал толук мунафык болуп калбайт. Адам баласы бир мусулман адам мусулман бойдон кала берет, бирок анда мунафыктыктын сыпаты болушу мүмкүн. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, аятул мунафик саласа, мунафыктын белгилери 3 белги деген. Иза хаддаса казаба, эгерде сүйлөсө жалган сүйлөйт да. Эгерде эмне, ва иза ваада ахлафа, эгерде ваада билген болсо, ваадасына каршы чыгат дейт. Ва иза утмина хана, эгерде аманат алган болсо мойнуна, аманатка кыянат кылат дейт да. Бул мунафыктын сыпаттары. Эми бул жерде айта албайбыз, бир мусулман калп сүйлөп койсо, сен мунафиксың деп айта албайсың. Эмне? Сенде мунафыктык сыпат бар. Жалган сүйлөгөн мунафыктардын сыпаттары. Бирөө кыянат кыла турган болсо, ал мунафыктын сыпаттары болот. Ал мунафык болбойт. Демек, бир сыпат менен сыпатталганы менен ал мунафык болуп калбайт. Мунафыктын бир нече сыпаттары менен сыпатталса да, ал мунафык болуп калбайт. Кийинки аятта айтты: "Ва иза кийла лахум ла туфсиду фил арди қалу иннама нахну муслихун." Эгерде аларга жер жүзүндө бузук кылбагыла десе, биз бузук эмес, оңдоочуларданбыз деп айтат. Бул жерде эмне? Далил болгон жерде ла туфсиду фил арди. Бузукулук кылбагыла деди. Бул Аллахтын өкүмү менен башка өкүмгө, Аллахтын өкүмүн таштап башка өкүмгө кетүү, бул күнөө, бузукулук болуп эсептелет. Фасад деп аталат. Демек, Аллах Таала ошол нерседен кайтарып атат. Вала туфсиду фил арди ба'да ислахиха. Силерне жер жүзүнө оңдоп койгондон кийин кайра бузбагыла деген. Бул дагы ошол мааниде. Не Аллахтын өкүмүнөн башка өкүмгө өтүп бузукулук кылбагыла деген мааниде. Кийинки аятта афа хукмал жахилиyyati ябгун. Жахилият караңгылык доордун өкүмүнө каалашабы дейт да. Бул дагы ошо мунафиктар жахилият доорунун өкүмү. Ал ошо Аллахтын өкүмүнөн башка өкүмгө каалагандык, бул ошо жахилияттын адаттарынан, жахилияттын өкүмдөрүнөн деп атап атат. Бул деген баардыгы ошо арам экендигине далил болот. Кийинки хадисте Амр радиаллаху анху анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кал. Абдуллах ибн Амр деген сахаба риwayat кылып атат: "Ла ю'мину ахадукум хатта якуна хаваху табан лима житу бихи." Силердин бирөөңөр имандуу боло албайт, качан гана өзүнүн каалоолору пайгамбарыбыз алып келген нерсени ээрчимейинче дейт. Мындайча айтканда, жана чечимдерде, талаш тартышта, чечиште өзүңдүн каалооң менен, шахватың менен чечпестен, шариаттын негизинде чечмейинче сен толук имандуу боло албайсың деп атат. Бул хадисти кээ бир алымдар даиф дешкен, кээ бир алымдар сахих дешкен. Кандай болсо дагы мааниси туура эле. Анткени биз эмне шариаттын негизинде өкүмдар кылуу, шариатта өкүмдар кылууга буйрулганбыз. Бул важип амал. Ар бир адам ишинде. Мусулман адам жашоосунда ушул нерсени колдонуш керек. Көпчүлүгүбүз көп эле маселеде байкасаңыздар, колдонбойбуз. Үй бүлөлүк, бала чакаң арасында, эки балаң арасында эме болосун, аялың менен болгон мамиледе кылабыз. Көпчүлүк учурда эмне ачуубузга алдырып чечебиз, өзүбүздүн пайдабызга чечебиз. Шариаттын негизинде кандай болуш керек деген нерсени көп адам кабилетте болуп калат да. وقال الشعبي деген табиин айтат дейт. Kana bayna rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahud khusumatun. Bir munafık menен bir Yahudinin ортосунда талаш тартыш болуп калды дейт да. فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. Yahudi жооп айтты, ошо пайгамбарыбыз дооруда айтты. Кел ошо талаш тартыш, жана мунафик менен талашып атат да. Талаш тартышты Мухаммадга барып чечишип алайлы деди. Пайгамбарыбызга барып чечишип алайлы деди. Анткени Yahudi билет эле, не Мухаммад адилеттүү чечет, ал пара албайт, бир жака тартып койбойт деди. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود. Мунафик айтты, жок, яһудилерге барып чечебиз деди. Яһудилерге. لعلمه أنهم يأخذون رشوة. Анткени ал билет эле яһудилерге ришва алат, пара алат. Мындайча айтканда барып пара берип койсоң, менин пайдама чечип берет деп атат. فاتفقا أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحكم إليه فنزلت.
Эми анан экөө келишти, ошо Жухайна деген bir уруудан bir бакшы бар эле. Ошого барып, эмне кылабыз деди? Чечишебиз деп, ошо бакшыга барышты. Ошондо ушул аят түштү деп. Жана башында айттык го, алам тара илеллезине язумуна деген биринчи аят ошон үчүн түшкөн деп айтты. Wa qila nazalat fi rajulin ihtasama. Экинчи алымдардын ою айтып атат. Бул аяттын түшкөнүн себеби башка эки бир киши талашып тартышып калды. Бирөөсү айтты: "Натарафа иля наби саллаллаху алейхи пайгамбарыбызга барып чечишебиз" деди. Wa qala al-akhar экинчиси айтты: "Кa'б ибн al-Ашраф яһудилердин баштыларынан бирөөсүгө ошого барып чечишебиз" деди. Анан Умар разияллаху анхуга барышып чечишти. Ошондо бирөөсү эскерди, биз ушинтип талашып тартышып калдык. Бул пайгамбарыбыздын өкүмүнө разы болбоду дегенде Умар разияллаху анху анын башын кылыч менен чабып салды дейт. Бул деген, бул эки окуя тең, Аллах алам, даиф, бул сахих эмес. Бул жөнүндө башка сахих эме келген, бирок мындай маанидә эмес, кыскача келген. Бул окуялар сахих эмес. Бул жөнүндө Табараниде келет, Касим ибн Салма деген кана ражул минна yazhabu ila al-yahud yatahakamu ilayhi fa nazala qawluhu ta'ala. Биздин ичибизде кээ бир адамдар бар эле, бир киши бар эле деди, ошо яһудилерге барып өзүнүн өкүмүнөн чечтирет деди. Ошондо ушул аят түшкөн дейт. Ана жанагы эскерилген эки окуя тең, Аллах алам, ал даиф. Ушуну менен буга байланыштуу маселелер, бул бөлүмгө байланыштуу негизги маселелер бүтөт.